Кесиптештер менен күндөн маанилүү жаңылыктарын тааныштырып, Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы. Студияда мен Айганыш Туратбек кызы, саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Нокенде 2 жаш жигит адам өлтүрүүгө шектелүүдө. 24 сентябрда Масы айыл аймагындагы Эгин таладан 1973 жылы туулган жарандын сөгү табылган. Ошто 15 жашар кыз көз жарганы ачыкталды. Анын өспүрүм экени баласына документ алганы келгенде гана белгилүү болгон. Акыйкатты талап кылып Бишкекке барабыз биз. Садыр Жапаров элдин үмүтүн актай элек президент болгондон бери. Жөө жүрүшкө чыккандар Бишкекке жөнөп кетишти. Папан айыл өкмөтүнүн айрым тургундары соттун турак жайлар мыйзамсыз салынган деген чечимине нааразы экен. Карылар кастарлаган кол эмгектерин жарманкеге коюшту. Бүгүн 1 октябрь карыялардын эл аралык күнү. Нокенде 2 жаш жигит адам өлтүрүүгө шектелүүдө. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. 24 сентябрда саат 10:30 чамасында Нокен райондук ооруканасынын тез жардам бөлүмүнө аталган райондун Масы айыл аймагындагы жол четиндеги Эгин талада Нокен районунун 1973 жылы туулган жарандын сөгү жаткандыгы боюнча маалымат түшкөн. Бул факты ошол эле күнү Нокен райондук ички иштер бөлүмүнө киши өлтүрүү боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөнүн натыйжасында кылмышка шектүү катары Нокен районунун тургундары 2002 жылы туулган жана 2005 жылы туулган жарандары кармалышкан. Шектүүлөр тергөө иштеринин жүрүшүндө окуя кандай болгонун жеринде көрсөтүп беришкен. Ош шаарында 15 жаштагы кыз 2021 жылдын 19 августунда эжесинин туулгандыгы тууралуу күбөлүгү менен төрөтканага барып көз жарган. Анын жашы жетелек өспүрүм экени 29 сентябрда баласына документ алганы келгенде аныкталган. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин башкы гинекологу Райса Асылбашева кабарлады. Кыз төрөгөнү келгенде туулгандыгы тууралуу күбөлүгүндө 2002 жылкы деп турган. Уул төрөп ооруканадан баласына документ албай чыккан. Кыздын энеси балага документ алганы төрөтканага келип, анын 2006 жылкы кызы 2002 жылкы кызынын документи менен келип төрөгөнүн билдирген. Биз дароо ички иштер органдарына кабар берип, териштирүү башталды, деди Райса Асылбашева. Ош шаардык төрөт үйүнүн башкы дарыгери Дамира Ташмаматованын айтымында көз жарган кыз салмагы 3,8 кг уул төрөгөн. Электрондук тамекиге куюу үчүн гашиш майын аткезчилик менен алып кирүүгө шектелген кыргызстандык тергөө абагына киргизилди. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлады. 31 жаштагы киши 15 сентябрь күнү АКШдан келген посылканы түндүк бажыдан алып жаткан кезде кармалган. Коробканын ичинен суюктуу куюлган ампулалар табылган. Кийин экспертиза бул гашиш майы экенин аныктаган. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 270 беренеси аткезчилик менен сотко чейинки өндүрүш башталды. 1 май райондук сотунун чечими менен шектүү номер 1 тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Ош облусунун Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы Нодир Хосилов жана анын шериги, ошондой эле Кара Суу районунун кадастр мамлекеттик мекемесинин мурдагы жетекчисинин милдетин аткаруучу кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат кызматы билдирди. Кармалган жарандар жеке кызыкчылыктарын көздөп, Нариман айыл аймагындагы айыл чарба багытындагы жерлерге жеке турак жай куруу үчүн мыйзамсыз сатууну узак убакыт бою жүргүзүп келишкендиги аныкталган. Кече 30 сентябрда аларга кылмыш жасагандыгы жөнүндө билдирүү берилип, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул ишке тиешеси бар адамдардын бетин ачуу үчүн бардык зарыл болгон иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Папан айыл өкмөтү менен Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн тургундарынын ортосундагы жер талаш маселеге чекит коюлган. Бирок соттун чечимине нааразы болгон тарап Бишкек шаарына жөө жүрүш жасап, Ош шаарынан жөнөп кетишти. Нааразычылыкка чыккан жарандар Төлөйкөн айыл өкмөтүнө караштуу айыл чарба багытындагы жерге турак жай салып алышкан. Бирок соттун чечиминде турак жайлар мыйзамсыз салынганы ачыкталган. Бишкекке жөө жүрүш жасагандар сотторго нааразычылыгын билдиришүүдө. Алар бул убакка чейин Төлөйкөн айыл өкмөтүнө таандык деп айтылып келген жер тилкеге там салып алышкан. Бирок сот аткаруучулар тарабынан мындан бир канча күн мурун үйлөр сөндүрүлгөн. Бул көрүнүшкө там салып алган Папан айыл өкмөтүнүн тургундары нааразы болушууда. Акыйкатты талап кылып Бишкекке барабыз биз. Садыр Жапаров элдин үмүтүн актай элек президент болгондон бери. Соттордун чечими байларга
Prokurorlarga, bilerge, kriminallarga çıkıp atadi. Qarapayım el üçün Жоқ, haqiqat іздеп жүрөбүз. Талаш жараткан жер Дыйкан кыштак айылында жайгашкан. Турак жай түптөлгөн жерлер Учар айылынын тургундарынын үлүш жери болгон. 1 гектар 83 сотук жер тилке айыл чарба багытында гана пайдаланууга болот. Ал эми жерди талашып жаткан жарандардын колдорунда айыл өкмөт тарабынан берилген токтом же кызыл китеп дагы жок. Бирок алар жердин ээсин өздөрү экенин айтып келишет. Максатыбыз эмне эле? Биздин ошол азыркы мына экөөбүздүн бузулган чыгымыбызды төлөп берсин. Биздин үйдө 15тен неберебиз бар экөөбүздүкү. 3төн балдарыбызды бөлүшүбүз керек. 5-6дан балдарыбыз бар бөлүнө турган. Биздин талабыбыз ошол соттор чындыкты чечсин, пулду жеп алып нарака берака чечпей, үйлөрүбүздүн тике тургузуп берсин. Биздин эч нерсесин калбады. Мен 500 миң акча салып кетирип, урдум эле. Эч нерсесин уруксат бербей туруп бузуп кетти. Мен ошондо чыгымын төлөтүш үчүн эме болуп кеттим. Жөө жүрүш кылып кеттим мен. Эскерте кетсек, бул убакка чейин үлүш жердин ээси катары өздөрүн тааныштырган жарандар биздин телеканалга кайрылган. Алар азыркы даттанып жаткан жарандардын иш аракетин мыйзамсыз деп баалашып, жерди басып алууга аракет кылган деген жөөнү келтиришкен. Жөн эле захват кылыш үчүн да эптеп кичине үйдү салып алайлы, бузаларын билишип атат. Салып алайлы дагы захват кылып алсак, анан кийин өзүбүзгө калат дагы, анан каалагандай үй салабыз деп. Ушу захват кылып алайлы. Жөн эле ошо эптеп ээлеп алыш үчүн эле ушинтип атышат да. Таш агалдар төктүрүп, үйлөрдү салып, жашаганга мүмкүн эмес бул үйлөрдөчү, жашаганга болот. Ошентип эле салып алышты да. Сама захват кылышып элечи. Ал эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да бүгүнкү күндө талаш жараткан жер Төлөкөн айыл өкмөтүнө таандык экендигин баса белгилешет. Бул убакка чейин айыл өкмөт кызматкерлери үлүш жерлерге турак жай салууга болбостугун бир канча жолу эскертишкен. Бирок Папан айыл өкмөтүнүн тургундары эске алышкан эмес. Бул жер боюнча азыр бүгүнкү күндө жогорку соттун жана ошондой эле тийиштүү органдардын бардыгынын жыйынтыктары чыгып, бүгүнкү күндө ошол бузууга берилген. Кечээ күнү ошол соттун чечимин жогорку соттун чечимин аткарып, сот аткаруучулар келип, 2 үйдүн пайды баалын бузуп, 1 үйдүн фундаментин бузушту. Анан калган 3 үйдү ошол жерде куруп алган, өз алдынча куруп алган адамдардын суранычы боюнча өздөрү бузуп кетүү боюнча ошону токтотуп турат. Бул убакка чейин үлүш жерлердин ээлери жер тилкелерине курулуп жаткан турак жайларды алуу боюнча сотко кайрылышкан. Бир канча сот отурумдары өткөрүлүп, жаңы конушка айлана баштаган 1 гектардан ашык жер соттун чечими менен кайтарылган. 28-сентябрь күнү сот аткаруучулар күч кызматкерлери менен биргеликте мыйзамсыз тургузулган турак жайларды сүрдүрүшкөн. Таткашабдан Адилет Нушанбаев, Узнюс. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда өрттөлүп, талкаланган үйлөрдүн толук калыбына келтирилбей, курулушу кечеңдеп жатканын сынга алды. Марипов бүгүн 1-октябрда чек арадагы куралдуу жаңжалда жабыркаган айылдарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын жыйынында курулушту тездетүүнү тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле куралдуу жаңжалда жабыркаган ишкерлерге каражат бөлүүнү да тездетүүнү тапшырганын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Бүгүн 1-октябрда чек арадагы куралдуу жаңжалда жабыркаган айылдарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын кеңейтилген кеңешмеси өттү. Анда жаңжалда жабыркаган айылдардын маселесинен тышкары Баткенди өнүктүрүү, өлкөнү өнүктүрүү деп аталган инвестициялык форумга даярдык көрүү да каралды. Маалыматка ылайык иш-чарага бизнес, коомчулук, эл аралык уюмдар чакырылган. Бишкек шаарында коляскасы менен турган эне баланы салбай кеткен 203 маршрутканын айдоочусуна бузуулар жөнүндө кодекске ылайык 11,5 миң сом айып салынды. Мындан сырткары 203 каттамды тейлеген фирма 13 миң сом айып төлөмөй болду. Мэрия коомдук транспорттардын айдоочуларына кайрылып, жүргүнчүлөргө сый мамиле кылууну, жол эрежесин сактап, унаанын салонун таза жана тыкан алып жүрүүнү эскерткен. Болбосо чара көрүүлөрү айтылган. Мэрия учурда айдоочунун орой мамилесине туш болгон келинди издеп жатат. 30-сентябрда 203 маршрутканын айдоочусу баласын ээрчиткен аялды салбай кеткен видео социалдык тармактарга тараган. Анда айдоочу коляска үчүн төлөйм дегенине карабай, жүргүнчүнү наристеси менен сыртка түртүп чыгарып салган. Бул көрүнүш коомчулуктун сынына кабылган. 30-сентябрда Бишкек милициясы айдоочуну кармаганын билдирген. Ал өзүнүн аракети боюнча түшүндүрмө берип, жалпы коомчулуктан жана келинден кечирим сураган. Ошондой эле ал иштен айдалып, айдоочулардын кара тизмесине киргизилди.
Парламенттік шайлоого bir мандаттуу округтан катышуу ниетин билдирип, арыз тапшыргандардын саны 1 октябрга карата 63-кө жетти. Жаңы арыз тапшыргандардын арасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев, адвокат Канат Хасанов жана башкалар бар. Арыз тапшыргандардын бардыгы өзүн өзү көрсөткөн. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы кабарлады. Буршайком арыз тапшыргандардын тизмесин расмий сайтына жарыялады. Шайлоого bir мандаттуу округтан катышуу ниетин билдиргендерден арыздар 13 октябрга, ал эми катталуу үчүн документтер 18 октябрга чейин кабыл алынат. Bir талапкер bir округтан гана каттала алат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул рет жогорку кеңешке 90 депутат келет. Анын 54 партиялык система менен шайланса, 36 депутат bir мандаттуу округтан шайланат. БШКга 75 партия шайлоого катышуу ниетин билдирип арыз берген. Алардын канчасы каттоодон өтүп шайлоого катышары азырынча белгисиз. Парламенттик шайлоого аз гана күндөр калды. Даярдыктар башталып, саясатчылар жандана баштады. Бул жолку шайлоо системасы мурунку шайлоолорго салыштырмалуу башка жагдайда өтөт. Дегенибиз аралаш система менен жүзөгө ашат. Тагыраагы bir мандаттуу округтардан 36 эл өкүлү келсе, партиялардан 54 депутат келишет. Азыртан шайлоо кандай таризде өтөт деген темалар көтөрүлүп, серепчилер өз оюн ортого салышууда. Кыргызстандагы шайлоолорго чет өлкөлөрдүн таасири кандай? Мына ушул теманы талкуулоо үчүн бүгүн эксперттер тегерек столго чогулушту. Алар шайлоого аз гана убакыт калганын айтышып, шайлоо дымагы башкача башталды деп жатышат. Мисалга, мамлекеттик эмес уюмдар ар кандай мониторингтерди жүргүзө башташты. Алар сырттан туруп байкоо салып отчетторду даярдашууда. Бул аракеттер кандай таризде кетип жатат, ал белгисиздейт укук коргоочу Турсунбек Акун. 200 акча үчүн энесин да сатып, атасын да сатып ете турган бизде жаштарыбыз бар. Лидерлер бар, жаштар бар. Акча үчүн баарын сатып ийсе болот. Мына ошолорду анан алар жалдашат. Акырын жалдайт. Акырын көргөзбөй. Анан ошолор мына азыр эптеп бузукулук иштерге барып, жаштарды тартып, анан бир лозунгтар менен чыгып, анан кайда биз красивый сөздөр менен чыгып, анан сону сүйлөгөндү билет. Алардын телеканалдары бар, частный каналдарына бүт финансист этип, мына ушуну баштап атат. А биз азыр игра менен мына ушундайга мына улуту эме башка болгон менен Кыргызстандын патриот уулу катары ал мына ушундайлардын баарын уюштуруп, Турсунбек иштеп, бирге аракеттерди көрүп атабыз. Улутубузда тынчтык болсун. Шайлоо тынч өтсүн. Мына бирок анткени менен жыйынга келген Табылды Акиров бейөкмөт уюмдарга карата айтылып жаткан сындардан оолак турду. Ал аткарып жаткан кызматтар да керек. Алар шайлоонун жүрүшүнө байкоо салышып, жыйынтык чыгарып турушат. Анан алардыгы жок, айыптоонун кереги жок. Мамлекеттик эмес уюмдар демократияны жана адам укугун биринчи орунга коюшат дейт серепчи. Ар түрдүү сөздөр айтылып атат. Мисалы үчүн атайын МПОлорду үйрөтүп атышыптыр, анан жана башка баары тең аңдып бизди карап туруптур. Анан ошолор акырындык менен мындай өлкөдөгү стабилдүүлүктү бузуп, жанагындай революциялык абалга алып келип коюшу мүмкүн деген ойлор айтылып атат. Бирок мен анан бул процесстерди таза эле биз ооздуктоого же алдын алууга мүмкүнчүлүгүбүз жок деген да ойлор айтылып атат да, мен таптаза каршымын мындай ойлорго. Кыргызстан өзү мындай таптаза жакшынакай шайлоо өткөрүп, мисалы үчүн жок. Туура чоң өлкөлөр ошол Кыргызстандын шайлоо процессине таасир бере алат. Керек болсо революцияда кылып кое алат, бирок бизде мүмкүнчүлүк бар. Биз канчалык баягы шайлоо процесстерин демократиялык негизде өткөрсөк, ошончолук чоң өлкөлөрдүн таасирин азайта алабыз да. Айтсак, буга чейин жогорку кеңеш тарабынан өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуу боюнча мыйзам долбоору колдоо тапкан. Анда мамлекеттик эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу отчет берүүгө милдеттендирилет. Бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү тийиштүү органдарга мурдатан бери эле отчет берип келгенин, жаңы мыйзамдын зарылчылыгы жоктугун айтып чыккан эле. Бул маселеде бүгүнкү тегерек столдо көтөрүлүп, ойлор ортого салынды.
Кыргызстандын өзүндө эле 20 миңден ашык бейөкмөт уюмдар бар да. Туура айтып атышат. Алар бир четинен мамлекет кыла албаган нерселерди бейөкмөт алар деле кылып атышат. Туура айтып атат. Колунда жоктурга жардам берип атат. Ар тараптан кандай бир жардамдар, маселе чечилбеген нерселерди булар дагы чечип атышат. Туура айтып атат. Бирок ошол эле бейөкмөт уюмдарга мындай эгейсиз акча келип атканы жөнүндө маалымат гана болот. Бирок өкмөт тарабынан эч кандай бир контроль көзөмөл болгон жок да. Канча келип атат, кандай маанеде келип атат, ушу кандай проекттер жазылып атат, ал жөнүндө эч кандай мамлекет көзөмөлгө алган эмес. Анан эми айтып коюш керек, мурдагы деле 2005 андан мурку деле шайлоолордо билесиздер, ушу батыштын сөз түрдө влияниясы болгон деп айтсам болот да. Болгон себеби мисалы кээ бир оппозиционный партиялар батыштын менен каржылаган. Бул тапта бийлик тарабынан шайлоону таза өткөрүү боюнча бардык шарттар түзүлгөнү айтылып жатат. Ошол эле административдик ресурс, добуш сатып алуу өңдүү көрүнүштөр болбой турганы байма-бай айтылууда. Ал тургай президент Садыр Жапаровдагы ар бир мамлекеттик органдын алдына шайлоонун таза жана ачык өтүүсүн камсыздоо боюнча талаптар коюлганын айткан. Шайлоо боюнча мына бардык шартты түзүп бердим силерге. 36 республика боюнча бир мандаттуу округтан чыгат. Түздөн түз өзүңөр шайлайсыңар. Андан сырткары 54 партия менен болуп атпайбы 36 бир мына. 54 дагы партияны шайлайсыңар, мурункудай партияны эле шайлап койбойсуңар жалгыз эле. Ичинде 54 адамдын кимисин кааласаңар ошогону бересиңер. Түшүндүңүздөр, Мына эми мындан кийин жаңы барган парламентти чимкирик деп атай албайсыңар. Бирөөнү дагы. Кимди чимкирик десеңер, өзүңөр чимкирик деген болосуңар анда. Ушундай шарт түзүп бердим, эми калганы өзүңөрдөн. Сатылбагыла, сатпагыла добушуңарды. Бардыгына установка беремин. Аким, губернатор, начальник УВДларды, бүт кабинет министровду, бир дагы госслужащий бир партияга же одномандатныйдан бир кандидатка иштебейт. Ким иштесе арызын жазып кетет, же болбосо сразу жумуштан алабыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Бул ирет аралаш система менен өтөт. 75 партия жарышка катышуу ниетин билдирген. Учурда бир мандаттуу округтардан чыккан талапкерлердин арызы кабыл алынууда. Калкты наразы кылып келген кезек күтүү маселеси чечилбей келүүдө. Санариптик система менен мобилдүү жумуш жүргүзүүнү колго алган өлкөдө мындай көрүнүш айрым жарандардын наразычылыгын жаратты. Бүгүнкү күндө бул маселени чечүү үчүн Ош шаарында кошумча имаратка муктаж экендигин адистер билдиришкен. Ал эми калкка тейлөө кызматын көрсөткөн Бакыт үйүнүн кеңсеси эскилиги жетип, оңдоп түзөөгө муктаж. 8ден бери мисалы мен колумда кичинекей 2 айлык балам бар, ошодон бери күтүп турам. Андан башка 4 балам фамилиясын өзгөрткөнү келген. Будан 2 күн алдын келгенде булар башка жака көчүп атышкан экен. Анан азыр убактыбыз жок дегенде мен кайра кеткенмин. Кече убактым болбой бүгүн келсем, бүгүн ошо дагы деле ошол акыбал. Турабыз, уже саат канча болду? Кичинекей балам азыр үйдө жатат азырчы, аны караганга эми убактым мындай болуп атат да, эмичи. Сиз ошондо экинчи күн келип атасыз, Ооба. Жок, мындан өзү бүтпөй калып эми бүгүн келдим. Мен таң калып жатам. 1 сааттан бери кезекте турам. Түштөнүүгө чейин үлгүрөмбү билбейм. Эгер үлгүрбөсөм дүйшөмбү күнү келүүгө туура келет. 13 октябрда учуп кетүүм керек. Заманбап мамлекетте элдер кайсы жерден эмне алуу, эмне толтуруу, кимге кайрылуусу керек экенин билбей жатышат. Жок, кандай эле ыңгайлуу эмес. Күтүп отурабыз да, бирок учурушунча. Ооба, бирок койбойт да, эч ким койбойт азыр. Киребиз десек, биз дагы учурда турабыз деп. Башка илажы жок, биз дагы отурабыз, кичине бала менен. Мурун кичинекей балалууларды биринчи кое берип коюшчу эле. Азыр мындай эмес да азыр. Жарандардын кезек күткөнү аз келгенсип имараттын абалы коомчулуктун көңүлүнө таштай эле тиет экен. Кеңсенин босогосунан илмек тешик пайдубал көрүнүп, ичкери кирсең самсалаган эски зымдар, жерде төшөлүп турган тапан таштын абалы айтпаса да көрүнүп турат. Капиталдык ремонт ошону мен билбейт экен. Мен бул жерге келгениме 2 жыл эле болду. Көп жыл десем, бир 10-15 жыл болуп калды, окшойт. 15 жыл болуп калган ремонт элеген эле. Эскилиги жеткен имаратты оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү үчүн кызматкерлер Ленин көчөсүнөн орун алган Калкты тейлөө борборуна көчүрүлгөн экен. Бирок кезек күткөндөрдүн саны көп болуп, пандемия шартты эске алуу менен кайрадан ушул жерде иш жүргүзүүгө туура келгендигин билдиришүүдө. Иштерине байланыштуу анан азыр пандемия көрүп атасыңар көп болуп атат. Азыр күндөн күнгө кайта күчөп атканга байланыштуу кайра бизге биякта аякта адамдар кезек күтүүсү көп болгонго байланыштуу кайра көчүп келдик. Ремонт иши азыр убактылуу гана токтолду, бирок болот деп айтып атат. Она ожидает в очереди деген жазып, азыр кезекте ушу 28 адам бар да. Азыр ошондо 79-жаран азыр теленип атат да.
Кезек күтүп керели кечки убакыт туттургандар бир эле жерде эмес, шаардын Ленин көчөсүнөн орун алган калкты тейлөө борборунда бул көрүнүш көптөн бери бар. Мындай узун кезектин уланышы жарандар өз убагында документ иштерин бүтүрбөй жаткандыгы менен түшүндүрүшөт. Мыйзам боюнча алып карасак, бир жаранды эң кеми 3 мүнөттө тейлөө керек экен. Бирок бир эле жаран бир нече иш кагаздарын бүтүрүү үчүн келет. Мындан улам көп убакыт талап кылынаарын адистер айтышты. Кезекте күткөн жарандар бул көбүнчө ошо баягы каттоо боюнча келген жарандар очередте отурушат. Мына паспортко тапшыргандар бул кезеги көп деле жок да. Азыр эми мындай эң көбү бир 10-15 адам кезекте туруп калат да, именно паспортко тапшырганга. Бизге ошо көбүнчө азыр өзүңөр билесиздер, мына немелер окуу жайларда окуу башталды, университеттерде. Бизге Өзбекстандан келген студенттер бар. Булар ар бир 2 ай бизге каттоого турушат. Биздин эсеп боюнча бир 4,5 миң студент келгенде биякачы ошко. Бул убакка чейин шаардагы калкты тейлөө борборлору жергиликтүү тургундарга гана кызмат көрсөтүп келсе, 2021 жылдан тартып облус боюнча тейлөө көрсөтүп жатышканы маалым болду. Муну менен тейлөө кызматына кезек күткөндөрдүн катары дагы калыңдаган. Мындан улам Ош шаарына калкты тейлөө борборлорун көбөйтүү муктаждыгы жаралып жатат. Азыркы тапта бир күн ичинде ар кайсы кагаз иши боюнча 1000ге чукул жарандар тейлөнөт. Ар кандай бизде кызматтар да, мисалы үчүн баягы немеге гражданство жарандык алганга адамдар келет. Бул жарандыкка тапшыруу документтер бул немесин убакыты аябай көп кетет. Ал жерде бир жок дегенде бир 10-15 парак документтер бар. Бул ар бир документти немеге компьютерге киришет да, бир адамга 1 саат кетет. Ош шаары боюнча 2 калкты тейлөө борбору бар жана 2 бөлүмчөсү бар. Жалпы болуп 31 кызматкер эмгектенет. Бирок Ош шаары жана Ош облусу боюнча кайрылган жарандардын санынын көптүгү тейлөө борборунда узун кезекти түзүп, көптөгөн жарандардын нааразычылыгын жаратууда. Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Нурньюс, Ош шаары. Нурньюс маалымат программасынын алкагында эл аралык жаңылыктар менен да учкай тааныштыра кетсек, Кыргызстанда сот түрмөдө 14 жыл отурган 68 жаштагы Арон Атабекти үй камагына чыгарды. Диссидент акын жакында эле ден соолугуна байланыштуу ооруканага түшкөн. Атабек 2007 жылы полициянын өлүмү менен аяктаган нааразылык акциясына уюштурган деп айыпталып, 18 жылга эркинен ажыратылган. Ал бир нече күн мурда ооруканага түшкөнүн 28 сентябрда укук коргоочу Елена Семенова билдирген. Ал өзүнө тагылган айыптардын баарын четке кагып келет. 2012 жылы күнөөсүн мойнуна алып, бийликтен ырайым суроо сунушунан баш тарткан. Бир топ жылдан бери жергиликтүү жана эл аралык уюмдар казак бийлигинен акынды бошотууну талап кылып келген. Укук коргоочулар билдиргендей, ал түрмөдө кыйноого кабылган. Өткөн айда активисттер Атабекти алсыраган сүрөтүн чыгарып, бул коомдук резонанс жараткан. Беларусь лидери Александр Лукашенко полициянын карапайым тургундарга каршы жасаган аракеттери куугунтугу үчүн кечирим суроодон баш тартты. 30 сентябрда CNN телеканалына курган маегинде Беларустагы адам укуктарынын бузулушу тууралуу эл аралык уюмдардын сынын жана маалымат каражаттарынын жазгандарында мойнунга алган жок. Учурдан пайдаланып, кечирим сурагым келбейт, эгер кааласам Беларусь медиасы аркылуу жасамакмын. Кечирим сурагандай эч нерсе кылган жокмун, деди Лукашенко. Беларуста толкундоо былтыр августта башталган Нага Лукашенконун президенттик шайлоонун жеңүүчүсү катары жарыяланышы түрткү болгон. Буга каршылыгын билдирип, көчөгө чыккан түмөндөгөн адамды полиция күчкө салып таркаткан. Миңдеген адамдар камалып, полициянын кыйноосуна кабылганын айтышкан. Ондогон оппозиция өкүлдөрү камалып, көбү өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Кайрадан жергиликтүү кабарларга кайтам. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кыргызстандыктарды 1 октябрь карыялардын эл аралык күнү менен куттуктады. Ал мамлекет жана коом карыялардын кем карчына, суроо талаптарына ар дайым көңүл буруп турушу зарыл экенин белгилеген. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Элибиздин руханий баалуулуктарын, улуттук нарк дөөлөттөрүн, ыйык касиеттерин көнүртпөй сактап, жаш муундарга мурастап жатканыңыздар Кыргызстандын баа жеткис байлыгы. Карыяларыбыздын акыл кептери менен данышман ойлору келечекке багыт алган жолдо шамчырак болуп берет, деген Жапаров. Кыргызстандын калкынын 8% улгайган адамдар түзөт. Өлкөдө эмгекке жарамдуу курактан улуу жаштагылардын жалпы саны 513 миң адамды түзөт. Бул сан 3 жыл мурдагыга салыштырганда 66 миңге көп. Кыргызстанда аялдар пенсияга 58 жашка, ал эми эркектер 63 жашка жеткенде чыгат.
Бүгін 1 октябрь қариялардың ел аралық күні, аға қарата Борбордо дағы атайын иш-чара уюштурулуп, улгайгандардын кол өнөрчүлүк жарманкеси өттү. Салтанатка өлкөнүн алыскы аймактарынан бери келип, өздөрүнүн жасаган буюмдарын кардарларга тартуулашты. Карыялар күнүнө карата арналган жарманке Бишкектеги Эркиндик бульвары менен Москва көчөсүнүн кесилишинде өттү. Ага катышуу максатында Бактыгүл Кармышакова атайын Каракол шаарынан келген. Ал кала тургундарына өз кол эмгегинен жаралган буюмдарды тартуулоо менен бирге жаштарга кыргыз оюмдарынын маанисин, баалуулугун жайылтуу ниети бар экенин дагы билдирди. Жаштарга үйрөтүп келгенбиз, дагы эле үйрөтүп атабыз. Себеби, мисалы үчүн мына мореки шырдак. Бул шырдактын чоңу бар, кичинекейи бар. Мына мону кичинекей сувенир шырдак деп коебуз. Бул кыргыздын нака койдун жүнүнөн жасалган. Могу жерде оюлардын баары сүйлөйт керек болсочу, үнү жок сөздөр могу жерде. Кыргыздын жайлоосу, агып аткан суусу, өсүп аткан дарактары, гүлдөп аткан гүлдөрүнүн баары ушул оюда чагылдырылган да. Биз ушуну жаштарга, себеби бара-бара баягы килемге өтүп кетишти, паласка өтүп кетишти, муну барктабагандар бар да. Ушуну билип жүрсүн, биздин каада салттарыбызды, эмнеге пайдалуу, ден соолукка пайдалуу, мисалы үчүн көп жактары бар. Ушо окшогон иштердин баарын биз балдарга, жаштарга калтырып кетелик деп аракет кылып жүрүп атабыз. Ушу майрамыбыз кут болсун. Иш-чара Кызыл Жармай коому тарабынан уюштурулган. Андан түшкөн каражат карыяларды кароочу хосписке берилет. Бүгүнкү күндө деген биз кара адамдарга сый урматты көрсөтүү, аларга көңүл буруу, ушу майрамда аларга жакшы маанай берүүгө биз аракет кылып атабыз. Биздин Караколдон, Токмоктон жана Кара Балтадан биздин клубда катышкан кары улгайган адамдарыбыздар келди. Аларды бүгүн деген бизе ошондой сүрөттөрүн көрсөтүп, кол өнөрчүлүктөрүн өз колдору менен жасаган буюмдарын алып келишти. Иш-чарадан чыккан кандайдыр акчалай эгерде сатуулар болсо, алар деген пенсиондорубузга жөнөтүлөт. Карыялар жасаган буюмдардын ичинен эң алгач көчмөндөрдүн жашоосун чагылдырган шырдак 4000 сомго түркиялык конокко сатылды. Кыргызстанды tanımak için geldik. Негизи Кыргызстанга ушул өлкөнү жакындан таануу максатында саякатка келгенбиз. Өтүп баратып ушундай мааракеге туш болуп калдык. Бул жасалга Улуу Жебек жолун чагылдыргандыгы менен менин кызыгуумду арттырды. Апама белек кылайын деген ниетим бар. Менимче абдан кубанат деген ишеничтемин. Beğenisi var. Bu da tam onu çağrıştırdı. Onun dizlerini sıcak tutsun diye aldım. Бул күндү утурлай өлкөдө эртеңден тартап пенсия 455 сомго жогорулап, анын орточо өлчөмү 6248 сомду түзөт. Кыргызстанда 14 миңдей адам 1780 сом өлчөмүндө пенсия алат. Бул категориядагы адамдар мыйзам талап кылган керектүү стаж топтогон эмес жана алар эч кандай жумушта иштебей камсыздандыруу төгүмдөрү жок болгон. Бул тууралуу социалдык фонддун төрагасы Жаныбек Орозалиев маалымат жыйынында билдирди. Пенсиянын өлчөмү 4785 сомдон төмөн пенсияларга бул базалык бөлүгү 10%га жана камсыздандыруу бөлүгү 8%га жогорулайт. Бул 378 сомдон ошол категорияга 3378 сомдон өйдө жогорулайт. Ал эми 4785 сомдон жогору пенсияларга бул камсыздандыруу бөлүгү 8%га жогорулайт. Же 500 сомдон кем эмес жогорулайт да. Ошондо социалдык фонддун бюджетинен ушул жылга 984 миллион сом каралган. Расмий статистикага ылайык өлкөдө пенсия жашындагылар 400 миңден ашат. Алардын 10 миңдеи үзгүлтүксүз материалдык, психосоциалдык жардамга муктаж. Эгерде жарандарда пенсия боюнча кандайдыр бир суроо жаралса, соцфонддун 1202 номерлүү борборуна же 54 33 16 57 66 61 номерине кайрылса болот. Ильяс Анарбай уулу, Көчөр Кубанычбеков, Нурньюс, Бишкек. Бишкектеги бакыт өргөсүндө бриллиант, изумруд жана алтын тоюн белгилеген жубайлардын майрамдык салтанаты өттү. Аталган иш-чаралар 29 сентябрдан 1 октябрга чейин болду. Анын максаты улгайган адамдардын көйгөйлөрүнө жана муктаждыктарына коомчулуктун көңүлүн буруу, салттуу үй бүлөлүк баалуулуктарды жайылтуу жана үй бүлө институтун бекемдөө болуп саналат. Ардактуу маареке китебине бриллиант тоюн белгилеп жаткан 6 жубай, изумруд маарекесине жеткен 13 жана 6 тоюн өткөргөн 28 жубай кол койгон. Маареке Свердлов райондук балдар чыгармачыл борборунун концерттик программасы менен коштолуп, жубайлардын вальс бии менен аяктады. Иш-чараны Бишкектин Ленин, Свердлов, 1-май райондук администрациялары биргелешип улгайгандардын эл аралык күнүнө карата уюштурган.
Урматтуу телегөрүүчү, сиз Нур Ньюс маалымат программасын көрдүңүз. Ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирди толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. А мен сиз менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуз.